Саламатсыздарбы, урматтуу достор? Кыш мезгилинде үйүбүздү жылытуу үчүн көмүр жана электр энергиясын колдонобуз. Бирок биз жашап жаткан үй канчалык энергия эффективдүү жана жылуулукту канчалык сактай алат? Кантсек үйүбүз аз энергия менен жылуу болот деген суроо баарыбыз үчүн кызык болсо керек. Андыктан бүгүнкү Батмунун подкаст көрсөтүүсүгө кезектеги коногубузду чакырганбыз. Юнисон коомдук фондунун кызматкери, эксперт Жанбек Кулумбетов. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Анда эмесе Жанбек мырза бүгүнкү ушул Баткен мамлекеттик университетине кош келипсиз. Бүгүнкү бизде подкастыбызда эң эле элдерге кызыктуу болгон ушул энергия үй курууда же болбосо курулушта энергия эффективдүү материалдарды колдонуу боюнча сизге бир нече суроолорубуз бар. Анда эмесе биринчи сурообуз өлкө боюнча энергияны үнөмдөө боюнча жогорку сапаттагы консультациялык кызматтар жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу долбоорунун алкагында туруктуу энергияны үнөмдөөчү курулуш боюнча маалыматты агартуучу иш чара өткөрүп жүрөсүздөр. Кыскача токтолуп кетсеңиз ошол иш чараларга. Биз Баткен жергесинде бул жердеги курулуш багытында иштеген архитекторлорго, адистерге, эксперттерге атайын ушул жогорку деңгээлдеги энергия эффективдүү жашыл курулуштарды жайылтуу боюнча маалыматтарды алып келип жайылтып атабыз. Энергия үнөмдүү имараттар Кыргызстанда канча көп болсо, биздин айлана чөйрөбүзгө да зыян аз болот, энергияны туура пайдаланууга да шарт түзөбүз. Ошол эле убакта адистердин квалификациялык деңгээлин көтөрүү үчүн дагы жакшы жаңы маалыматтар болот го деген ой менен келип отурабыз. Бүгүн эле көп адистер менен жолуктук, 2 жолугушуу болду. Ал жерден жакшы маалыматтарды берип, жакшы алардан суроолорду алып, алардын суроолоруна жооп берип келдик да. Рахмат. Өзү негизи ушул энергия эффективдүү деген ушул терминди эмнени түшүндүрөт? Биз эмнени түшүнөбүз ошону укканда? Эми кээ бир адамдарга бул жаңылык болушу мүмкүн. Ошону бир чечмелеп айтып берсеңиз. Энергия эффективдүүлүктү жөнөкөй түшүнө турган болсок, бизде энергия ресурстардын түрлөрү бар. Газ, электричество, көмүр, нефти дегендер. Анын бул 4 түрү болуп атат. Энергия эффективдүүлүк бул 5-чи түрү деп коет. Эң арзан энергия бул биз акча төлөбөгөн энергия. Ошого жетишүү, айлана чөйрөгө зыянды азайтуу багытында биз энергияны азыраак пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жетип, ошол эле жылуулукту камсыз кылып, ошол эле комфортту камсыз кылып, өзүбүзгө керектүү энергия менен имаратыбызда шарт түзүп ала турган болсок, энергия эффективдүүлүк жолуна жетишүүгө болот да. Буга жетүүнүн бир нече жолдору бар. Эң эле биринчи имарат туура пландалыш керек, туура проекттелиш керек. Ошол эле убакта туура жасалыш керек. Жаңы азыркы учурда талапка жооп берген үйлөрдүн көпчүлүгү ушундай деңгээлде болуш керек да. Бул имаратты толугу менен жылуулаш керек деген. Терезелери туура болуш керек, энергия эффективдүү. Ичиндеги жабдуулар дагы энергияны аз пайдаланган деңгээлде болуш керек. Анан жаратылыштын жанагы жаңылануучу энергия булактарын да пайдаланууга болот. Ушулардын баардыгын комплекстүү туура жасай турган болсок, анда биз энергияны Кыргызстанда дефицити жок пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө жетсек болот. Рахмат. Эми сиз Баткен чөлкөмүнө көп жолу келип көрүп жүрөсүз. Эл арасында буга чейин эми кыргызда айтат го, сынч үйүм, тынч үйүм дегендей. Ошо сынч үйдүн энергия эффективдүүлүгү канчалык болот? Сиз эксперт катары мындай айтсаңыз. Сынч үй өтө таралган байыркы жанагы салттуу үйлөрдүн катарына кирет. Сынч бир катар, 2 катар болуп коюлат дагы, анан кийин бул жанагы жети тирөөгө туруштук бере турган жакшы деңгээлдеги үйлөрдүн катары деп айтсак болот. Ошол эле учурда анын ортосу жанагы биз көнгөн ачытылган жакшы деңгээлге жеткирилген лай менен жасалгандыктан ал жылуулукту сактоо мүмкүнчүлүгүн бере турган деңгээлде курулган үйлөрдүн катарына кирет. Бирок ошол эле менен чектелип калбастан мүмкүн болушунча кошумча дагы технологияларды пайдаланып, жылуулукту толук сактап кала турган деңгээлге ошол эле үйлөрдү жеткирсек болот да.
Азыркы имараттардын көпчүлүгү сыртынан караганда кооз болуп, ичиндеги жылуулукту жоготпой жасалган үйлөр болуп атат да. Ошон үчүн сынчтан жасалабы же башка жол менен жасалабы, туура технология менен сыртынан кооздолуп жылууланган үйлөр болсо, ал энергия эффективдүү деңгээлге жетип иштей алат да. Адегенде эле биринчиден биз Unison Group мекемесинен сурамакчымын. Себеп дегенде бул мекеме буга чейин Кыргызстанда бир далай иштерди ашырыптыр. Алар кандай иштер болду, кандай жумуштар аткарылды, биздин экологияга канчалык сиздердин салымыңыздар бар, ошол жөнүндө айтып берсеңиздер. Биздин Unison Group мекемеси 20 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. Жалпысынан айтканда бул климаттын өзгөрүшү, экология, энергия үнөмдүү, энергетика багытында көп жумуштарды алып барат. Бул жөнөкөй жарандардан баштап улуттук деңгээлге чейин регионалдык деңгээлде да иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө жалпысынан биз 500дөн ашык энергия аудит өткөргөнбүз. Алардын катарында ушул Баткен жергесинде жасалган энергия аудиттери дагы бар. Мисалы үчүн Бужумда, Акташта 2 мектеп 1 жылдын ичинде Семинбанктын жардамы менен Арис аркылуу биздин эксперттердин сунушу менен бүгүнкү күндө энергия үнөмдүү деңгээлге жетти. Биздин изилдөөлөрүбүз боюнча алар энергияны пайдалануу нормативге жетип 50% ашык энергияны үнөмдөөгө жетишип отурат. Жалпысынан Unison Group мекемеси Кыргызстанда көптөн бери иштейт. Имараттардын энергия эффективдүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдын бир автору эсептелет. Ошондуктан бул багытта дагы иштерди алып баратабыз. Энергия эффективдүү имараттарды ишке ашыруу үчүн, Кыргызстанда жайылтуу үчүн. Жалпы Кыргызстанда 3 миллиондон ашык имарат бар болсо, анын 1 миллиондон ашыгы жеке тараптагы турак үйлөр. Ошолорду энергия эффективдүү деңгээлге жеткириш үчүн биз ушул энергия эффективдүүлүктү түшүнгөн, ушул маданиятты жайылта турган адистерди көбөйтүшүбүз керек. Биринчи эле кезекте архитектуранын адистери бизде инженерлер көбүрөөк маалыматты алса жакшы болот. Бүгүн ошолор менен ушул багытта иш алып бардык. Эгерде алар ушул биздин алган маалыматты андан ары жайылта турган болсо, биздин жана программаларда көрсөтүлгөн жыйынтыктар сыяктуу эле, мисалы үчүн 4000ден ашык долбоорду ишке ашырган убакта алардын ичинде жөнөкөй үйлөр бар, көп этаждуу үйлөр бар, бизнес объекттери бар. Ошолордун баарын ишке ашырган убакта биз жана айтып өттүк, 200.000ден ашык мегаватт саат энергия үнөмдөөгө жетиштик, 80.000 тоннадан ашык жылына көмүр кычкыл газын азайтууга жетиштик. Ошондой долбоорлорду ишке ашырсак болот да. Мисал катары айта турган болсок, мына Разаковдо медицинский диагностический центр жасалган да. Ал жерде да чоң энергия эффективдүүлүккө жеткен. Ошол эле эң жакшы долбоорлордун бири бул ошол эле Лелектеги филиалдагы компаниондун балдары сунуш кылган биринчи долбоор болгон. Жеке үйдү солнечный коллектордун жардамы менен отопление системасын жасайбыз. Ошондой сыяктуу долбоорлор ишке ашып калса, үйлөр көп жылуулана турган болсо, бизде Баткенде бир 20дан ашык долбоор ишке ашкан. Ошолордун жыйынтыгынан эле айтсак болот да, ушундай жакшы көрүнүштөр бар. Ошону биз көбөйтүп жайылтышыбыз керек. Ошол 3 миллионду 20сы биз аркылуу ишке ашты десек болот. Биздин маалыматыбыз менен, идея биздин сунушубуз менен жасалган жана мектептер бар. Бул нерселерди дагы жайылта алып атабыз. Мына Техас деген ресторан, кафе, ал жерде биогазовый установка турат. Ал дагы жакшы мүмкүнчүлүк, бизнес өнүктүрүүнүн жакшы жолу. Ушул сыяктуу имараттар көп. Бизде көп багыттарда аткарылган жумуштар боюнча ошондой иштерди алып барабыз. Туризмди туруктуу өнүктүрүү боюнча көптөгөн хорека сектор деп коебуз. Бул ресторан, кафе, гостевой дом, жанагы чайканаларга ушундай консультациялар менен ишке ашырдык. Ал жерден да 3000ден ашык мегаватт саат энергияны үнөмдөөгө жетиштик. Ушул энергия үнөмдүү жанагы ыкмаларды ишке ашыруу боюнча да ишке ашты. Эми жөнөкөй тил менен айта турган болсок, имаратты толук энергия үнөмдүү деңгээлге жеткире турган болсок, бизде кыштын күнү дефицит болуп аткан 3,5 миллиард киловатт саатты биз сырттан сатып албай калсак болот. Ал деген биздин өлкөбүздүн ичиндеги энергияны толук өзүбүз иштеп, ашыгын сатууга мүмкүнчүлүк түзөт дегенди билдирет да.
туруктуу экономиканы өнүктүрүү жолунда өтө турган болсок, анда биз ушул ыкмаларды ишке ашырышыбыз керек да. Ушундай сунуштар менен биз баягы адистерди региондордо жайылталы деп, ошолордун квалификациясын көтөрөлү деп, окуу жайлар менен иштеп, жаңы пайда боло турган адистерди дагы даярдайлы деген ой максаттарыбыз бар. Жакында буюрса Баткен регионунда дагы ошонун өзүн көрөсүз деген жакшы тилектер менен келгенбиз. Өзүңүзгө белгилүү, Баткен бул күн өстүү жер. Бизде 365 күндүн дээрлик 300 күнү күн ачык, чайыттай ачык. Бизде жаан чачын аз болот. Ошого кандай ойлойсуз? Бизде Баткенде күндөн энергия алуу секторуну же болбосо электро энергияны өндүрүүнү өнүктүрсөк болобу? Кандай болот? Аябай актуалдуу суроо. Бул негизи бардык региондо Кыргызстанда күн өстүү күн 365 күндүн 300дөн ашык күнү күндүн жарыгы менен энергияны камсыз кылып турат. Муну максималдуу биз пайдалана турган болсок 10 миллиондон ашык киловатт саат энергияны ошол күндөн эле алып койсок болот. Бул биринчиден электр энергиясын күндөн алсак болот. Экинчиден электр энергияга кошо жылуу сууду алсак болот. Жылуу сууду болсо биз өзүбүздүн үй тиричиликке жана система отопленияга иштетсек болот да. Аябай жакшы суроо берип атасыңар. Биздин биринчи долбоорубуз ушул багытта аткарган долбоорлордун бири коммуна айылында болгон, ФАП курулган. Ал камыштан жасалган баягы традиционный жол менен жасалган жылуу имарат. Анын үстүнө солнечный коллектор, солнечный станция коюлган. Бул 15 жыл мурун болгон долбоорлордун бири. Андан бери биз ондогон, жүздөгөн долбоорлорду ишке ашырдык. Булардын баардыгы доказывать этип келатат. Азыркы күндө Кыргызстанда бул багытта иштерди аткарсак болот. Ошол эле кечээ эле жакында бир жума мурун, бир ай мурун Билим кенчи деген баягы жеке мектеп бар экен ушул зонада, Кадамжай районунда. Ошол мектептин үстүнө солнечный күндүн жардамы менен электр энергия алуучу системаны коюп, бүгүнкү күндө мектеп электр энергияны күндөн бекер алып аткан шарты да. Анын жанында чоң эле энергия станциясы ушу жаңылануучу энергия булактарынан алабыз деп турат. Буюрса ал ишке ашат. Силерге белгилүү эң алыскы эл барганга татаал болгон жерлерде азыркы күндө электр энергия менен ар бир үйгө камсыз кылып электр энергиясын күндөн алып турган учурда. Бул Кыргызстандын силердин айылдардын ар бир жерине ушуну жеткирсек болот. Шамал боло турган тоолуу же болбосо шамал жакын жерлери көп. Баткенде ошол жерден шамалдан алган энергияны пайдалансак болот. Айыл чарба багытында багбан элдер көп, дыйкандар көп. Бул багытта аябай жакшы жемиштер бар. Ошол эле убакта биз ошол жерден биогазды алуу мүмкүнчүлүгүн да пайдалансак болот. Бул дагы бир мүмкүнчүлүк. Анан тоо арасынан агып аткан суулар бекерге кетип атат. Ошол жерге мини гэстерди орнотуу аркылуу ишке ашырсак болот. Бизге Кулунду жактан, ошол жактагы коюп аткан мини гэстерден жетекчилери, менеджерлери көп келип консультация алып, ошолорду ишке ашыруу боюнча сунуштарын берген. Буюрса алар менен да иштешүүгө даярбыз. Энергиянын жаңылануучу булактары бул азыркы күндүн талабына жооп бере турган, энергия айлана чөйрөгө зыянды азалып келе турган энергиянын мүмкүнчүлүгү бул эми биздин Кыргызстанда өнүгүп бараткан жол. Баткенде мунун потенциалы чоң деп ойлойм да. Буюрса булар башталыш этапта эле турат. Булардын саны көбөйөт болуш керек. Жанагы Кадамжай районунда коюла турган чоң электр станция күндүн жардамы менен коюлуп аткан ишке ашып калса, дагы бир нече долбоорлор жөнүндө биздин кабарыбыз бар. Ошолордун баардыгы жаңылануучу энергия булактары тарабында болуп атат. Ошонун баары ишке аша турган болсо, анда региондордон баштап биз баардык Кыргызстанды өнүктүрүүгө жаңылануучу энергия булактарын жакшы жолго коюуга шарт түзсөк болот. Биз өнүккөн өлкөлөрдү карап туруп эле 20%ге жаңылануучу энергия булактарын пайдаланып атат Германия, анан кийин деп айтып отурбай, биз ошону өзүбүз ишке ашырсак болот. Ошол учур келди, адистер даяр. Буюрса мүмкүнчүлүктү таап эле ишке ашырышыбыз керек. Жаныбек мырза, эгерде мен жөнөкөй жаран катары мен бир үй салууну көздөп пландадым. Анан мен сиздерге кантип кайрылам и жана сиздерден мен кандай жардам ала алам? Кандай бир кеңешпи же башка нерсе, кандай жардам алам негизинен? Чоң рахмат, аябай жакшы суроо, актуалдуу суроо, көпчүлүктү ойлонтуп аткан маселе.
Биздин азыр могу миграциялар мекемеси менен ишке ашып аткан бир долбоорубуз бар. Ошол боюнча да бүгүн семинар өткөрдүк. Ал жерде архитекторлорго маалымат берип атабыз. Бүгүнкү күндө жанагы энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгүн толук эске ала турган Европанын жакшы тажрыйбасын эске алып, Кыргызстанда традиционный жолдорду эске алып жасалып аткан долбоор самандан жасалган үйлөр бар. Ошол эле убакта заманбап азыркы убакта термопанелдердин жардамы менен жасалган долбоорлору бар. Ошонун 6 биз даярдап атабыз бүгүнкү күндө. Бүгүнкү семинарда архитекторлорго ошону сунуштадык. Алардын долбоору буюрса ишке ашып калса, аягына чыгарып биз даярдап койдук. Буюрса аларга беребиз. Алар ошону бекери элдерге таратып, ошол долбоор менен үйдү куруп алса болот. Жана биз айтып аткан нерсенин баардыгы ошонун ичинде камтылган. Мисалы үчүн бир долбоор бар. Биздин Европада востребованный болгон бир архитектор кызыбыздын долбоору, ошонун командасы иштеп чыгып атат. Ал жердеги энергоэффективдүүлүк Б класстын эң жогорку А класска жакын болгон деңгээлдеги жогорку энергия үнөмдүү имараттардын бири куруп алып ишке ашырса болот да. Эми жеке тарап сиз өзүңүздүн үйүңүздү жылуу боюнча кайрыла турган болсок, бизде кошумча дагы бир долбоорубуз иштеп атат. Бул долбоор Европейский банк развитиянын жардамы менен. Бул жеңилдетилген насыя алуу банк аркылуу ишке ашыра турган нерсе. Мисалы үчүн үйүңүздү жылуулай турган болсоңуз, энергоэффективдүү жанагы дуалдуу жылуулоо же болбосо терезени орнотуу, потолокту жылуулоо, солнечный станцияны же солнечный коллекторду же тепловой насосту коебуз деп кайрыла турган болсоңуз, биз сизге консультацияны бекер беребиз, жолдорун үйрөтөбүз. Анан ошого кеткен каражатыңыздан 15%-ин грант түрүндө кайтарып бере алабыз. Бул нерсени силердин региондордо айлыңарда болгон Компаньон банктын филиалына, KCB банктын филиалына же Демир банктын филиалына кайрылсаңар, бизге таянып кайрылсаңар болот. Unison Group мекемеси Бишкекте жайгашкан. Сүйүнбаева 181Ада отурабыз. Менин баягы консультант катары бекер берүүчү номер телефонум бар. 0703 90 12 17 телефонуна кайрылсаңар болот. 90 12 17 деген шаардык телефонубузга кайрылып консультация алсаңар болот. Бул багытта иштеген бизде бир нече адистерибиз бар. Региондун баардыгына чыгып келип жетише албайбыз, бирок ал жактан консультация берүүгө даярбыз. Маягыбыздын аягында сизге бир суроо бергим келип турат. Ушул энергоэффективдүү болуш үчүн биринчи кадамдар кандай болуш керек? Эмне кылышыбыз керек биз? Биз энергияны сактап, экологияга дагы терс таасирибизди азайтыш үчүн биздин биринчи кадамдарыбыз эмне болуш керек? Эми бул суроого жооп бериш үчүн эки этапка бөлөт элем. Жашап аткан үйүбүз азыр кыш келип калды, кыштын ортосунда турабыз. Ошондо энергоэффективдүү деңгээлге жетиш үчүн эмне кылыш керек деген суроо көбүбүздү ойлонуп аткан учур азыр. Жылчыктардын баарын бүтөш керек. Кире бериш эшикке уплотнительдер менен жылууласа болот. Айнектердин жылчыктарын бүтөсө болот. Система отопления сырттан келген котелдон келип аткан жер болсо, анда жана трубаларды жылууланган утеплитель менен ороп койсок, ал жерде жоготуу аз болот. Анан экинчиден болсо, ошол эле жерге энергияны аз пайдалана турган жылытуучу жабдууларды пайдалансак болот. Бул кондиционер, тепловой насос же болбосо электроэнергияны азыраак пайдалана турган үйдүн ичиндеги жабдуулар болобу, стиральный машина болобу, же посудомойка болобу, же обогревательдин деле түрлөрү бар. Мисалы үчүн электрофарфор азыраак потреблять этет, электрический дей турган болсок. Экинчи этабы же экинчи түрү деп айтсак болот, жаңы куруп аткан, пландап аткан үйлөрдү проектировать этип аткандан баштап баардык нерсени эске алып жасаш керек. Ал деген күнгө карап турган терезелери көбүрөөк болсо жакшы болот. Терезелери энергоэффективдүү болуп, суукту өткөрбөсө, дубалынын сыртынан утепление болгон болсо, жылууланган болсо, полунун астынан нымдуулук анан жылууланган болсо, потологу туура жылууланган болсо, анын ичине азыраак энергия менен эле үйдүн ичин жылуулук менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ушул нерселерди туура багытта иш алып бара турган болсок, анда үйлөрүбүз энергоэффективдүү болот. Сөзсүз түрдө бул жерде биздин маалыматыбыз жетишсиз болсо, адистерге кайрылсак болот. Биз ошон үчүн региондордогу адистерди биринчи окутуп атабыз. Университетте да ушул багытта иштеген студенттерге, мугалимдерге да ушундай маалымат бердик. Бул багытта керектүү маалыматтар менен биз дайыма бөлүшүп турабыз. Биз кызматташууга ачыкпыз. Эгерде кошумча маалыматтар керек болсо, жеңилдетилген каржылар менен ушул иштерди ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү
жөнүндө маалымат керек болсо, биз дайыма кызматташууга даярбыз. Рахмат. Мен ойлойм, сиз бүгүнкү берген маалыматыңыз Баткен эли үчүн бир чоң салым деп эсептейм. Себеп дегенде бул эң маанилүү учурдун маселеси болуп турат. Анда эмесе келгениңиз үчүн чоң рахмат, Жаныбек мырза. Урматтуу көрөрмандар, Баткен мамлекеттик университетинин социалдык баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Биз YouTube'да, Instagram'da, Facebook'ta барбыз. Андыктан катталып, биздин чыгарган подкасттарга лайк белгисин басып коюуңузду суранабыз.